достор. Бүгін тағы да болса біздер менен biraz erkinirek, официалдуу эмес форматта кыргыз тилинин жалпы эле тилдин байуу жолдору, лексиканын байуусу тууралуу үстүртөн сөз кылабыз. Албетте бул сабакты багыттамага таргана калбалуу дагы кийинчерээк булардын ар бирине деталдаштырып кенен токтолобуз. Демек, тил бул жандуу нерсе, кыймылдуу, өсөт, өнүгөт, же бирөөрүнө токтоп калат, же чөгүп жоголуп кетиши мүмкүн. Бул албетте ошол ар бир тилдин колдонуучуларына, пайдалануучуларына байланыштуу болот. Маселен, кыргыз тили бул биздин элдин, кыргыз элинин эне тили. Демек, биз муну кандай деңгээлде пайдалансак, ошондой деңгээлде болот. Өнүктүрсөк, ар бир сөздүн маанисинин ар биринин түбүнө жатып, ар бирин изилдеп, анализдеп, анын маанисин кеңейтип байлансак, демек өнүгөт. Эгер тескерисинче аны пайдаланбастан калып кетчү болсо, башка четтен кирген сөздөр, четтен кирген тилдерге аргындашып, алар менен аралашып, кийин улуттук тил катары өзүнүн ордун жоготуп койсо, ал чөгүп кетиши мүмкүн. Демек, бул ар бирибизге байланыштуу. Эми карагыла, кыргыз тилинин лексикасы, кыргыз тилиндеги сөздөр кандай жолдор менен бай? Мында эки нерсе таасир этет. Биринчиси сырткы булак, сырткы факторлор. Экинчиси ички булак. Эми сырткы булак баягы бизге башка элдердин тилдеринен кирген сөздөр, орус тилинен, англис тилинен, фарсы тилинен, тажик тилинен, түрк тилинен кирген сөздөрдүн негизинде бай. Өздөштүрүлгөн сөздөр, кабыл алынган сөздөр, неологизмдер. Ал эми ички булак бул жеке өзүбүздүн сөз жасоочу жолдорубуз аркылуу байыйт. Ошол фактор. Демек, биз бүгүн ошол сөз жасоо жолдору тууралуу, ички булак аркылуу өнүгүүсү тууралуу, анткени мына сөздөрдүн жасалышы кандай жолдор менен жасалат, кандай булактар пайдаланылат, жана ошондой эле ал сөздөрдүн жасалуусуна эмнелер таяныч боло алат. Мына ошого токтолобуз. Эми сөздөр кандай жол менен жасалат? Бизде эми илимде, тил илиминде, кыргыз тил илиминде сөздөрдүн жасалыш жолдорун үчкө бөлүштүрөбүз. Үчкө. Демек, биринчиси сөздүн жасалышынын морфологиялык жолу. Экинчиси синтаксистик, үчүнчүсү лексикалык жолу деп койсок болот, лексикалык жолу. Эми морфологиялык жолу. Сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамында кантип жасалат? Маселен, сөз жасоочу мүчө дегенде бул бир сөзгө уланып, жаңы сөздү пайда кылуу. Демек, мал, чы жыйынтыгында малчы, адам. Демек, биринчисинде бул жерде мал эле, жаныбар эле. Ага чы деген сөз жасоочу мүчө уланды дагы, бул жаны кайра ошол малды кайтарган, баккан, өстүргөн, таптаган дегендей адам пайда болот. Бир кесиптин ээси. Өнөр, поз жыйынтыгында, өнөр деген абстракт түшүнүк болсо, ага поз деген мүчө уланды дагы, жыйынтыгында адам, кайсы бир өнөрдүн ээси келип чыгат. Сөз жасоочу мүчө. Сөз жасоочу мүчөлөр, демек, бир сөздөн башка бир экинчи сөздү жасайт. Бул морфологиялык сөз жасоонун морфологиялык ыкмасы болот. Буга дагы айтам, кеңири шашпастан токтолобуз морфологиялык ыкмага, сөздүн жасоонун морфологиялык жолуна. Анткени мында маселе абдан көп, абдан аркын сөз жасоочу мүчөлөр толтура. Атооштан атооч жасоочу, этиштен атооч жасоочу, атоочтон этиш жасоочу деген сыяктуу сөз жасоочу мүчөлөр бар. Жана ошондой эле ар бир зататооч, сынатооч, этиш сыяктуу сөз түркүмдөрүнүн ар биринин сөз жасоочу мүчөлөрү бар. Маселен, акыл плюс луу жыйынтыгында акылдуу. Демек, луу деген бул сынатоочту жасоочу мүчө. Болбосо, ак сынатооч плюс ар жыйынтыгында агар, этиш. Мына ушул сыяктуу маселелерге кенен токтолобуз. Бул сөз жасоонун морфологиялык ыкмасы болду. Экинчиси сөз жасоонун синтаксистик ыкмасы бар. Синтаксистик ыкмасы. Бул кандай? Бул деген эки сөздүн айкашып келип, бир бүтүн маанини пайда кылуусу. Тактап айтканда буга татаал сөздөр.
кош сөздөр, кошмок сөздөр. Маселен үй кошулган бүлө жыйынтыгында үй бүлө. Же болбосо ат кошулган кулак жыйынтыгында ат кулак. Темир кошулган жол жыйынтыгында темир жол. Албетте бул синтаксистик ыкмада, сөз жасаганын синтаксистик ыкмасында көрүнгөн эки сөздү кошуп туруп эле бир маанини пайда кылып кое берсе болот турбайбы деген түшүнүк болбосу керек. Албетте бул жерде алардын окшоштугуна, дал ушул жерде аналогия окшоштугуна карап анан сөз жасалат. Маселен, бака жалбырак деген өсүмдүк бар. Суунун жээгинде өсөт, нымдуу жерде өсөт. Түсү дагы бакка окшош көгүш түскө ээ, жана ошондой эле формасы дагы негедир баканын үстүнөн караганда формасына ээ. Жана ошондой эле ал жалбырак. Демек, аналогия, окшоштук. Ошонун негизинде бака, жалбырак. Мына ошонун негизинде синтаксистик жол менен жаңы сөздөр жасалат. Демек, бул сөз жасоонун синтаксистик ыкмасы. Бардык кош сөздөр, кошмок сөздөрдүн бардыгы, эки сөз биригип туруп бир маанини билдирген сөздөрдүн бардыгы ушул синтаксистик ыкма менен жасалган сөздөр болуп саналат. Андан кийинкиси мына сөздөрдүн сөз жасоонун лексикалык ыкмасы. Тактап айтканда, лексикалык ыкма менен жасалган сөздөр. Ушу негизинде байыган сөздөр. Кантип байышы мүмкүн? Өзү лексика деген эсибизде болсо керек, бул сөз жана анын мааниси тууралуу илим. Демек, лексикалык ыкма дегенде түздөн түз ошол сөздүн өзүнүн жеке маанисине, алардын көбөйүүсүнө байланыштуу болот. Мисалы, бизде эз деген сөз бар, эз деген, этиш. Бул маселен бизде кыргыз тилинде курут эзүү, сүзмөн эзүү деген майнде пайдаланат. Эз деген майн эмне? Бул баягы катуу нерсени жумшартуу, иш аракеттин натыйжасында, күбө аракеттин натыйжасында. Демек, сүзмө эзүү, курут эзүү. Бирок карасак, катуу нерсени жумшартты. Демек, менин апам эрте курут эзди дедик. Катуу нерсени жумшартып эзди. Эми дагы мунун бир мааниси бар. Мени турмуш эзип салды. Мени турмуш эзип салды. Албетте бул жерде эгер биз түз маанисин түшүнсөк, турмуш деген бир нерсе келип эзип салган болот. Бирок албетте бул жерде түз маани эмес, өтмө мааниде пайдаланылды. Турмуш эзди дегенде адамдын жашоосунда көп кыйынчылыктар болуп, ошого саба алгандыгын билебиз. Окшоштук бар. Катуу эле кыйынчылыктардан кийин бир аз бошошту, жумшарды. Болбосо бирөө жаш бала элеп жатса, болду көп эзилбечи дейбиз. Көп эзилбечи болду дейбиз. Албетте эзилбе дегенде дагы баягы катуу мүнөз адамды, жок, катуу мүнөз эмес, адамдын баягы бошошуп эле ыйлай бергенин эзилбе деп айтабыз, жумшарба деп. Демек, катуу нерсе жумшарып эзилет. Ошол сыяктуу дагы ыйлабаган адам болбой эле ыйлай берсе, аны эзилбе деп коебуз. Окшоштукта бул жерде аналогия. Бул ошол сөздөрдүн бир маанини ошого окшош башка мааниге өтүп кетүүсү лексикалык ыкма, лексикалык жол болуп саналат. Болбосо мына катуу деген сөз бар. Бул өз негизи абалды билдирет, физикалык абал. Заттын 3 абалы бар, катуу, суюк, анан газ абалы. Демек, катуу деген ушул бир предметтин катуу экендиги, суюк эмес, газ абалында эмес экендиги. Өзү башкы маани ошондой болсо, андан кийин бундагы мааниси көбөйгөн. Абдан катуу сүйлөдү. Катуучу кайда экенсиң? Катуу окуйт экенсиң дегенде, бул баягы туруктуу, ишенимдүү деген маанини билдиргенге өтүп кетти. Албетте, негизги маани суюк менен газ абалына караганда катуу бул туруктуу абал да. Туруктуу, бекем абал. Демек, ошонун негизинде сен катуу сүйлөйт экенсиң деген бул сен ишенимдүү сүйлөйт экенсиң. Катуучу кайда экенсиң деген өзүңө ишенимдүү кайда экенсиң деген мааниге өтүп, бул сөздөрдүн лексикалык ыкма менен көбөйүшү, байышы болуп саналат.
Бұға шашпастан кейінірі бұйрыс алдыңғы сауқтар тоқталабыз. Себеп дегенде метафоралық ма, метонимиялық ма, снегдохалық ма деген сияқты түркін факторлар бар. Демек, бұл жөн ғана бағыттама қырғыз тіліндегі сөздердің жасалышының бағыттамасы болды. Бұйрыс алдыда кенен қайырлаус деген ойдым.